Уже где-то 1000 адам келишти, баарына успеть этпедик. Чалдыңыздар, жаздыңыздар. Буйруса дагы ушундайлар болуп турат. Биздин WhatsApp группалар бар, Telegram группалар бар. Экранда көрсөтүлгөн номерлерди сохранить этип, биздин группаларга кошулсаңыздар болот, урматтуу мекендештер. Ошол жерден эң биринчилерден болуп, жаңылыктын баарын сиздер угасыздар. А мен болсо бир аз отчетторду таштайм, кандай болду, эмне болду. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер. Баарыңыздарга кутман кеч. Кечеги реклама чыкты. Баарыңыздар жаздыңыздар, көрдүңүздөр. Жана ошондой эле, урматтуу достор, көпчүлүгү хайп үчүн эле тарттыңбы дешти. Бирок кире бериң. Жакшысыздарбы? Акцияны угуп келатасыздарбы? Манаке. Урматтуу достор, дагы деле келишти, бирок тилекке каршы уже баарын алып кетишти. Кээ бир башындагы реклама туура эле чыккан достор. Себеби аны баардыгы келгенден кийин уже бир эле адам бир спринтерге 20 блоктон жүктөп туура эмес алып кетип аткандыгынан биз бир максималса 2 аралаш кошуп беребиз деп айттык. Условияны ошол себептен өзгөрттүк. Себеби бардык кыргыздарга, бардык мекендештерибизге жетсин деген ой максатта. Ошол себептен бизди да туура түшүнүңүздөр, жаман комментарий жазбаңыздар. Мынакей өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Урматтуу достор, могул жерде кече эле турат эле, моундай 1,5 тоннага жакын. Азыр булар эми башкалар, буну башка коюшту, башка фурада. Мынакей, урматтуу достор, бул жакта аралашты да көрсөтөм, азыр аралаш деле уже калган эмес. Ассаламу алейкум. Көрдүңүздөр, могул жерде деле 1,5 тонна аралаш турган, бул аралаш бул башка. 1,5 тонна турган аралаш. Буну бүгүн тизишти. Жок болду, баары кетишти. Жана мен айтып кеткендей эле, урматтуу мекендештер, только баарына жетсин деп биз условияны алмаштырдык. Ошол себептен, урматтуу мекендештер, туура түшүнүңүздөр бизди. Кандай болду бүгүнкү? Мындай отчет көпчүлүгү хайп үчүн деп атат. Ошол туура? Жок. Бул хайп үчүн деген нерсе, андай нерсе болгон жок. Историяны айтып бериңиз. Шашпай. Жигит жакшы эле. Эч нерсени алдаган жок, туура бүт баары ошондой. Продукталары бир аз Казакстандан сел басып, жолдон өтпөй калган, ошол себептен суроо бир аз жакындап калган, ошон үчүн акция кылып саттык. Бүгүн бүт биз билбедик, эртең менен келдик, уже мына жерде машинада портер менен, спринтер менен келип күтүп отурушкан экен. Бул жерде келип карасак, бүт мына мекендештерибиз көп Кыргызстандачы, мына Москвада. Мекендештерибиз көп, булардын баарына жетсин деп, ошон үчүн бир аз азайтып койдук. Анан бул жерде бир максым алган адамга 500 рубльга алат. 2 аралаш же 1 аралаш 1,5 кылып белек кылып берип аттык. Азыр эми көргөнүңүздөй бул жерде бүт аралаштар толуп турган болчу. Азыр бул жерде эч нерсе калбады. Бүгүн кечки акцияларыбыз ошо бүт жетишип, алып кеткендер жетишип калды. Кээ бирөө дагы деле айтып атышат. Биз условияны өзгөрткөнүбүздүн себеби жанагы бир адам келип эле 30 блок, 40 блокту сразу эле жүктөп алып кетип калды. Биз себеби анын баарын алып иче албайт негизичи. Ошол ал деле мусорго кырытпасын деп биз условияны өзгөрттүк, баарына жетсин деп. Где-то бүгүн канчадай адам келди? Бир 700-800 адам келдиби? Келди, ооба, келди. Ошончо адам келди. Дагы ошончосу келип атат жарым жолдо. Ошол себептен уже отчетту чыгарып коеюн, урматтуу мекендештер. Акция баары бүттү. Буйруса дагы акциялар мындай болуп турат, ушундай нерселер болуп турат. Ошолордун баарын чыгарабыз. Каналга катталып, лайктан басып, достор менен бөлүшүп коюңуздар ушул отчетту дагы. Келип албасын ошолорчу. Азыр уже бүттү негизи. Досторго, туугандарга кайрадан таратып коюңуздар, келип албасын. Жанагындай кайра убактысын кетирбесин. Мынакей, урматтуу достор, азыр эле уже кечкирде акция негизи бүттү. Буга чейин уже алып кеткен экенсиз, Алып кеткем, азыр дагы келдим. Азыр кайра келдиңиз? Досум менен келдим. Уже бул негизги өзүнүн баасы менен алганы келди, акция баары бүттү. Негизи чын эле экен? Алып кеттиңизби? Мынакей, урматтуу достор, уже акция бүттү. Только лайктан коебуз дагы, кийинки акцияны күтөбүз. Уже где-то 1000 адам келишти, баарына успеть этпедик. Чалдыңыздар, жаздыңыздар. Буйруса дагы ушундайлар болуп турат. Биздин WhatsApp группалар бар, Telegram группалар бар. Экранда көрсөтүлгөн номерлерди сохранить этип, биздин группаларга кошулсаңыздар болот, урматтуу мекендештер. Ошол жерден эң биринчилерден болуп, жаңылыктын баарын сиздер угасыздар. Саламатсыздар, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерди Бирик Кыргыз Бирик долбоорунун парикмахерскаясына чакырабыз. Ал жерде айымдар жана мырзалар үчүн бардык кызматтар бар.
Ал парикмахерскаянын өзгөчөлүгү түшкөн каражаттан 20% кайрымдуулукка жана мекендин өнүгүүсүнө жумшалат. Өзүңүздүн чачыңызды алдырганча кайрымдуулукка да себепкер болуп кетиңиз.